Ассаламу алейкум дамла, кандайсыз дейт. 15 жаштамын, 18 жашка чейин умра сапарына баргым келет, эмне кылсам батыраак барам дейт. 15 жаштамын, 18 жашка чейин умра сапарына баргым келет, эмне кылсам батыраак барам дейт. Окуңузду жакшы окуңуз, анан мүмкүнчүлүк болсо арасында окуңузга зыяны тийбей тургандай, экинчи шариятта арам деп билинбеген, экинчи темир тордун аркасына түшүп калбагандай бир мүмкүнчүлүк болсо арасында тыйынтып бир топтоп туруңуз. Анан сизге сөзсүз ошо окууну калтырып, акча эле табыш керек деп жанагында баңгизатка аралашып кетпеңиз. Жок, бул арам нерсе менен адал нерсеге барып болбойт. Окууңузду биринчи орунга коюңуз, Кудай өмүр берсе умрага барасыз. Умра бул милдеттүү амал эмес, сүннөт амал жакшы. Эгер тыйынтып бир топтолуп жатса, агаларыңыз жардам берсе барасыз иншалла. Сөзсүз мода экен деп модага айландырып албаш керек. Азыр сиз үчүн биринчи кезекте окуу, албетте андан сырткары бир тыйынтып бир топтоп калсаңыз, ошо ашыкча ден соолукка зыяндуу нерселерди алгандан көрө топтоп отурсаңыз, иншалла умрага да барып каласыз. Жолдошум ичкенинен кол көтөргөндөн төркүнүмө кеткен элем дейт. Эми балдарыма күндө мени сөктүрүп, SMS жөнөтүп жатат. 16 жыл болду, оңолбоду, карт ойнойт, акчаны чачат, ошонун көңүлү деп жүрүп, же балдарым каралган жок дейт. Ультиматум коюш керек. Мен балдарыма ошо антип жамандатпа, мен жакшы эне болуп барам, бирок сен оңолушуң керек деп шарт коюш керек. Ал уяла турган бирөө бар, ортон ошого коюш керек. Сизден коркпосо да, сизден уялбаса да, сизден Кудайдан коркпосо, кээ бир адамдар Кудайдан коркпойт, бирок адамдан коркот да күчүнөн. Эң негизгиси баарыбыз Кудайдан коркушубуз керек. Эми сизди сыйлабаса дагы бир сыйлай турган адамды ортого коюп, ошону балдарыңызга кайтышыңыз керек болот эгер оңоло турган болсо. Ассаламу алейкум, абалары үй бүлө куруп бөлүнүп кеткен, тагыраагы ата-энесин багышпайт. 18 жаштагы универде окуган кыз ата-энесин багып кызмат кылайын деп окуусун таштаса кандай болот? Жок, агалары менен жолугуш керек. Окуусун да кылсын, анан ата-энесин да бага тургандай шартты карасын, окуусун калтырбасын, эртең энеге керек, бирок агалары менен кеңешип, ортодон акча чыгара тургандай болуп караш керек. Караш керек болот. Албетте ата-энени багуу биринчи орунда. Эми агаларыңыз эске келип, сизди окууңуздан калтырбай эле эске келип, ата-энесин карай тургандай болсун. Жакшы бир чечим чыгып калсын, мен жүрөгүмөн сизге дуа кылам. А бирок окуучу ата-эне болсо, албетте ата-эне каралат, эгерде башка эч ким карабай кетип калган болсо.